Assalamu alaikum сүйіктөрчүлөр, Фрунзе ТВ каналы чоң суроо долбоору кайрадан эфирде. Жана сиздерден дагы бир рет кечирим сурайт, себептен барган сайын эфирлерибиз азайып баратат. Бунун белгилүү себептери бар. Жумуш аябай көп, жаңы долбоорлор даярдап жатабыз деп сиздерге эсиңиздерге салган болчук. Азыр болсо так сүйүнүчтүү кабарыбызды айта алсак болот. Буга чейин мынакей 4-5 күн мурун биздин каналыбызга Байкуш аттуу сериалыбыз чыкты. Ким көрө элек болгон болсо ылдыйга кирип срочно көрө коюңуздар, себептен рекламасы жок, анонсу жок, жөн эле биз жүктөп койдук. Биздин көрүүчүлөр, биздин каналдын катталуучулары калтырбай көрсүн деп. Ал эми экинчи сериясы качан чыгат деген суроолор аябай көп чыгат. Экинчи сериясы ушул жуманын аягында чыгат. Болгону гана биздин чыккан шарттарыбыз бар болчу. Биз Фрунзе ТВ каналынын жалпы жааматы сиздер үчүн, сиздер маанайыңыздар үчүн деп азыр аябай талыкпай эмгектенип дароо 3 проект бир кезде тартып жаткан учурубуз. Декабрда анын баарын көрөсүздөр. Ондорунан баштап ирет менен чыга баштайт. Ошон үчүн чоң суроого жана билип кой долбоорлоруна убакыт бир аз болуп чыкканга мүмкүнчүлүк жок болуп атат. Бүгүн кар жаганына карабай, эшикте суук болгонуна карабай чыктык. Жана бүгүн колдон келсе 3-4 темада сурамжылоону бат-баттан жасайбыз да, баарын даярдап каналга киргизип коебуз. Сиздерден бир эле суранычыбыз бар. Каналга каттала бериңиздер. Качан каналыбыздын катталуучулары 250 миң болгондо жаңы чыгарылыш, андан кийин 250 миңден дагы бир аз көтөрүлгөн сайын акырын өзүбүздүн эфирлерди чыгарып баштайбыз. Биздин максат жаңы жылга чейин 300 миң катталуучуга жетели деген ниетибиз бар. Ошого силер жардам берсеңиздер болот. Ал эми бүгүнкү тема кандай деп сурай турган болсоңуздар, кыш, суук. Бардык адамдар азыр ары бери чуркап соода кылып жүрүшат. Эмне соода десеңиздер, кийим алып атышат. Былтыр ушул сыяктуу сурамжылоо кылганбыз. Канча акча коротосуздар деп. Бүгүн тактап туруп сурайлы деп атабыз. Кышкы кийимге кыздар канча коротот, балдар канча коротот? Себептен азыркы учурда доллар бир аз көтөрүлүп кетип, кийимдин баалары да кымбаттап жатабы деген ойдобуз, Ошон үчүн кийим алган болсо, же алып жаткан жеринен барып сураганга аракет кылабыз. Эң кызык болуп турчу, ошон үчүн бир эле сизден сураныч. Лайк басабыз, коңгуроону басып коебуз жана ылдыйда комментарийде ушул теманы улантып бересиздер. Баштадык. Кышка кийин пока электин үйдө барбыз, мурдагы жылкы эле. Мурдагы жылкы эле? Мурдагы жылкы эле. Мурдагы жылкыны канча алдың эле? Эмнени? Кийимдерди кышкыга. Кышкыга эми 2 куртка алгам. 1,5 миңден 3 миң. Шым 1000 сомдук. Болдубу? Болду, ошондо 4000 сомго кышка сен даярсың. Кышка даяр. Жыл сайын негизи орто эсеп менен канча коротосуң кышкыга кийимге? Кышкыга 7-8 миң сом кетип калат, негизи общий. 7-8 миң, принцип сага жетет, Жетет мага. Жакшы. Быйыл ал элексиң пока. Быйыл пока элек. Качан чөнтөктө 7 миң болгондо урасың. Ооба. Всё, түшүнүктүү. Давай, рахмат. Орто эсеп менен 10 миңге куртка, бут кийим. Жемпер, шарф, шапка дегендей. Ошонун баары бириги 10 миңге батат дейсизби? Ооба. Мында кыздарда бир аз айырмачылык болобу? Именно кийинген жагынан. Себептен биз эркектерде бир куртка, бир шым, все урган бойдон кыштан чыгып кетесиң да. Анча-мунча бир 2-3төн алып коюш керекпи же бир куртканы бир сезондо кийген куртканы эртең эмки сезондо кийбейм деген мындай нелер барбы? Түшүнүктөр кыздарда. 2 жыл деле кийсе болот. 5 жыл деле кийсе болот, да будет, Да. Кыскасы 10 миң, Ооба. Чоң рахмат. Если честно, не знаю, но примерно 15 миң. Чүтүү. Примерно, да? Примерно плюс-минус 15 миң, Кээде 20 болуп калат, кээде 10го деле мындай, в принципе, можно. 20-га жетпейт. 20га точно жетпейт, бирок 10 болуп калышы мүмкүн, Да, да. Смотря как дегенде. Не знаю. Ошо? Ошол. Не дейсиң, 10-12-15 да? 10-12-15. 5 миң арганы болот. Арганда болуп эмес, мындай тариф жокпу, мындай куртка, обувь, там водолазка, не знаю, кофта, мофталар бириккенде монча болот экенде. Анда 10 миңден 10 миң, 11 миң болуп кетет. 10 миң, 11 миң, Бир жылдагы Кышкы сезон, бир сезон. бир сезонго анда меники 6 миң, 7 миң эле барат. Катышкан го. Мейли, рахмат. Мындай суроолот да, баарына эле жатып атабыз. Анан мен сизди көргөм, сиз азыр мени уят кыласыз деп атпайсызбы? Уят болбойсуз. Просто открыто скажите, сколько вы тратите на зимнюю одежду на один сезон? Ну, где-то 15-20. И что, этого хватает? Ну, если это прям базовая одежда. Нет, давайте не будем считать базовую одежду, а считать, сколько вы тратили до этого, отталкиваясь от этого и выводить цену на этот год. Потому что, в этом году чуть-чуть подорожало из-за доллара. В этом году, где-то 30 выйдет. Самая дорогая вещь в вашем гардеробе — это куртка, дубленка. Что? Дубленка. Дубленка за сколько покупали? 10. Ух.
И в этом году в среднем тогда у вас тоже где-то 25-30 выйдет, да, на зиму? Закупали уже? Какие-то там вещи взяли? Половину только. Половину. Осталось где-то еще найти 15 тысяч и все, да? Сезоны готовы. Все, Аяна, спасибо. Таң алышсыз, достар, мынакей. Бұл жерде бір емес 4 бала дароо киім іздеп жүрген екен. Киініп отырсыздар ғой. Қанша екен балалар қандай болып тұр? Қымбатырақ. Конкретно бір эле суроо менен каралабыз. Кышкы кийимге канча акча коротосуң орто эсеп менен? 10 миңге куртка, шым, бут кийим алып туруп жетишип болсун. Куртка менен бут кийим. Курткага, бут кийимге 10 миң коротосуңбу? Ошондо кандай? Курткаң бир 6-7 миң сом, бут кийим бир 3-4 миңдин тегерегинде? Жакшы, силерчи? Азыр былтыркы кийимдер менен элес азыр. Азыр былтыркы менен, быйыл канча корошодо экен? Коротосуң конкретно? Билбейм, 5ке чейин барат го, 5-10. 5 миңге сен полный комплект кийип койсуң. Билбейм, курткалар алсам жетишти го. Куртка эле, бут кийим былтыркы жакшы эле сапатта, чыдайт, Жакшы сапатта. Молодец, сечи? 10 миңге кийинем го. 10 миң, 10 миңдин тегереги эле. Жакшы мындай. Орто эсеп менен 10 миң силердики. Макул, чоң рахмат. В среднем так, примерно 60-70. 60-70. Это получается 2-3 вида курток, Да. обувь. И 2 обуви. 2 куртки, 2 обуви и там еще плюс-минус свитера, штаны. Это все вам обходит где-то 60-70. Да. Это каждый год вы так тратите? Ну, с каждым годом все больше и больше. Ну, в этом году приблизительно за сколько будете одеваться на зимний сезон? Ну, я уже оделся, то есть я все закупил и примерно... И ушло 60, что ли? Да, 50-60. Базара, нет? Красавчик. Куртку за сколько купили, если не секрет? Это, примерно 12. Я подумаю сейчас. Чё, подумаймыз, как она есть ойлонбой мындай. Азыр кантсем эл жаман көрбөйт мени деп, конкретно канча сом кетти кышкыга? Ну, не знаю, примерно 20 и больше, наверное, уходит. Уходит или ушло? Нет, я пока еще не закупалась. Ну, постепенно закупаюсь. В среднем ошондо сизге өзүңүзгө канча 30 кетеби? Да. 40. Ну, потому что сейчас цены такие, то что... Да, вот поэтому сұрап то, что доллар көтөрүлүп кетти и соответственно товарлар да кымбат болот деп. Просто 3 пакетиңизди көрүп келе калдык эле да, канча сом болуп кетти бул жагы деп. Это... Азыр 5 миң ашып кетти. 5 миң, да? Обувь, спортивка и все. Конкретно, окончательно, в среднем 30 менен 40 ортосунда сизге жыл сайын кетет. Жыл сайын, да. Өзүңүзгө? Даже, может, и больше, да. Потому что сейчас... 50. Да. 50'nin эң кымбат кийими кайсы болот? Курткабы? Не аласыңар анчага? Куртка, обувь. Куртка, обувь экөө эле биригип сизге 10дон ашка туруп калабы? Да, конечно, сейчас обувь 5 миң с чем-то аласың, да и куртка то же самое. Живут люди. Ладно, чоң рахмат. Спасибо. На зимние где-то 6 тысяч или... 6? Жетеби. Куртка, сапог, шапка, мапка, так. Больше? И конкретно плюс-минус канча болуп калышы мүмкүн? Ну, лично мне уйдет где-то 6 тысяч или... Наверное, 20. 20 тысяч, да? В среднем. Больше. Ну, плюс-минус 25, да? А у вас? Даже так же. Также 25. Да. Ну, солидно. Спасибо. Не сурабайм. Кышкы кийимдерге канча сом короттуңар уже? Же канча коротосуңар в среднем? Санап көрбөйлү мындай эле. Жок, мен тартып алам. Сен канча? Меники общийби? Общий болгондо үйдө жаткан азыркы мындай иши кышкыга деген. Коротком вообще коротком. 5 миңдей эле кетти. Бул кызга канча кетти дейсиң? 10 миң кетти буга. Награда эле берип койсуң. Ти качып кеткенчи? Кулайт. Ал корот эле окшойт жокто, 2 миңдей эле короттур ал. 2 миң тегерегине эле бас награда кирип барады. Не качасыңар, ай? Просто айтып коелучу, канча коротосуңар мына кышкы кийимге? Канча сом кетет в среднем кыздарга? Примерно эмес, в среднем өзүң канча коротосуң? Бирөөнүкүн эсептебей эле, сеникини айтып атабыз. 10 миң элеби? Точно? Сенчи? Азле? Канча? Азле? Азың канча ошо бир сумманы айтчы мына канчага? Куртканы канча алдың ладно? Курткага канча кетти? Ну, плюс-минус 4 миң. 4 бут кийим аркы берки ватласка тыгып 12-13 миң, 15 миңге чейин кетип калат.
Макул. Эмне качасыңар, Эмне качасыңар? Чита болдумбу, жеп салдым, эмне эчтеке кылган жокмун туурабы? Просто элементардан бир суроо бердим, жооп берип койдуң, 10 000 кетет дейт, чынбы ошо? Ну, примерно ушундай эле. Примерно ушундай эле, Ну, все, жооп берип коюш керек болчу. Давай, брат. Год? Каждый год. Ну, я сейчас как бы стараюсь не зависеть. Эчтеке болбойт. Ничего. Айтып бериңиз, канча? В прошлом году сколько приблизительно ушло? Ну, все не сосчитаешь. Каждый раз нужно покупать шапку. Не снимать. Я не могу, я что. Давайте вы просто скажете сумму. Конкретно вот первая сумма, которая придет в голову. Ну, хорошо, какая-то отдельная моя зарплата уходит на это. 8 тысяч, скажу. 8 000 это на один сезон зимний. Вам хватает? Ну, нет, конечно, не на один сезон. По 8. 24. М. Мало, да? Давайте назовем 40. 40 000 на зимний сезон. Это дубленка, куртка, хорошие сапоги, пару шапочек, классных шарфиков, сумочка такая. Вы сейчас задали мне этот вопрос, я сама. Ну, в уме можно посчитать так-то. Ладно, у вас классная куртка, за сколько покупали? Спасибо. Я это брала в секонд-хенде за 400 сомов. Серьезно? Да. Ну, пожалуйста, не снимайте. Кстати, первая девочка, которая открыто призналась, что вот так. Классная куртка, кстати. Если бы сказали, то где-то брала за 7 500, я бы поверил. Ну, да, мне она тоже понравилась, я тоже была удивлена и пошла, купила. Большое вам спасибо. Так, достор, өзүңүздөр уккандай эле орто эсеп менен 15-20 000 экен. Көпчүлүк учурда ал эми анча-мынча табити өзгөчө адамдар 50 000 чейин, 70 000 чейин эле кийине бештейт. Эми албетте ар бир адам өзүнүн тапкан акчасына жараша, өзүнүн табитине жараша кийинет. Аны жөн гана биз жайына коюшубуз керек. Болгону сиздер өзүңүздөр канча акча коротосуздар, ошол боюнча жазып койсоңуздар болот. Бул мындай жөнөкөй эле биздин тамашалуу эле опросубуз болду, бирок ошо менен биргеликте кичине болсо да мындай кызыктуу маек курулду, кызыктуу маалыматтар берилди десек деле жаңылышпасак керек. Ошон үчүн сиздерден бир чакан суранычыбыз, айтып өткөндөй эле каналга катталганды унутпаңыздар жана эң башкысы ылдый да комментарийде өзүңүздөр оюңуздарды билдиргенди дагы унутпаңыз. Себептегине чоң суроо долбоору ар дайым ушундай бир чакан бир эң кичинекей бир темалардан болсо да бир талкуу жаратып, өзүнүн оюн кенен кесир айтканга үйрөтүп келген долбоор. Ошону унутпаңыздар жана кийинки эфирден көрүшкөнгө чейин сак саламатта калыңыздар.